Сәшенқұш. Саламатсыздарбы? Улукбек мырза, биринчи суроо, состав правительства, азыркы структура азаябы же ушул ойдон калабы? Витселер канча витсе калат? Урматтуу депутаттар, абдан жакшы суроо берилди. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, өкмөттүн курамы абдан чачыранды деп айтсак болот. Бир топ вице-премьер-министрлер бар. Туура иш жүрүп атат. Ошондон сырткары бир топ мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор бар. Азыр бүгүнкү күндө 22 өкмөт мүчөсү бар. Эгерде бүгүн сиздер ишеним көрсөтүп колдоп берсеңиздер, мен бүгүн кечинде урматтуу төрага Талант Турмашевдин атына расмий түрдө ушу структура программа составты киргизүүнү пландаштырып жатабыз. Ушул жерде анда ачык эле айтайын, 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарат. Андан сырткары өкмөткө караштуу мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор боюнча кардиналдуу реформалар жүрөт. Кыска жооп ушундай. Мына азыр коомчулукта кечетен бери катышуу сөз болуп атат, жаңы билим берүү министри боюнча. Оюңуз кандай? Калабы? Жаңы билим берүү министри боюнча менин оюм абдан жакшы. Ал боюнча интернет сайттарда мен да окудум. Ал жөн эле мындай сөз түрүндө маселе болуш керек. Бирок ал киши Кудай буйрса мен ойлойм иштейт. Рахмат. Экинчи маселе. Мына былтыркы жылы биз 25 миллиард карыз алып, ошонун 18 миллиардын өкмөт айлыкка жумшады да. Тарыхта биринчи жолу кредиттен айлык берди да. Ошого сиз дагы ошону кескин түрдө кыскартууга баардык эле мамлекеттик структураларды даярсыңызбы ошого? Урматтуу депутаттар, бул билим берүү тармагы боюнча биз атайын программа кабыл алабыз. Жок, мен баардык тармакта дейм. Баардык мамлекеттик тармактагы чиновниктерди кыскартканга даярсызбы? Даярбыз. Жакшы, рахмат. Рахмат, ийгилик каалайбыз, буйрса сизди колдойбуз. Рахмат. Суроо берүүчү сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевич. Рахмат. Мен мындай суроону берет элем да, сиз акыркы премьер-министр болуп атасыз. Сиздин пландарыңыз кандай болуп атат? Ушул кыска убакта кайсы жумуштарды кылам деп атасыз? Себеби конституциядан кийин, жаңы конституция күчүнө киргенден кийин президент уже өкмөттү жаңы өзү башкарат. Дастан Далабаевич, сурооңузду мен түпкүрүнөн түшүндүм. Бул жерде азыркы өкмөт туура, бул балким Кыргызстандын тарыхында акыркы премьер-министр деген кызмат болот. Кудай буйрса эл колдоп, референдумду сиздер жакынкы убакта карап, элдин кароосуна сунуштасаңыздар, ал жерде глава председатель кабинета министров деп аз проекти жазылып атат, баарыбыз окуп атабыз. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул боюнча дагы бизде урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич менен толук пикир алмашуу болду. Мен ойлойм, бул жерде пландар жок дегенде 5 жылга кабыл алынат деп. Өзүңүз пландар кандай коюп атасыз? Вот мына ушул кыска мөөнөттө эмне кыла аласыз? Кыска мөөнөттө аз биздин биринчи тапшырмабыз, буга чейинки мына урматтуу Абдувахап Нурбаев депутатыбыз айткандай, реформаларды баштоо, башкаруу системасында. Мына энергия тармак боюнча да кыска айтып кетсем, бул жерде дагы бир топ акча каражаттарын экономдоону таап атабыз. Ушул 9 компания боюнча дагы чоң өзгөрүүлөр болот. Буга чейин баягы бирөө электр энергияны өндүрүп, бирөө ташып келип, бирөө сатып, ошол ар бир жерде ревизиялык комиссия, совет директоров, башка маселелер бар. Ушулар боюнча эле примерно 1,6, где-то около 2 миллиардов сомов биз ошол жерден таап атабыз. Бир эле тармактан да. Башка бардык структураларды биз Кудай буйрса оптимизацияга алып келебиз. Дайыма бизге эсеп палата заключенияны берет да, бюджет боюнча. Ошол жерде бир топ эле ушул заключенияда тилекке каршы аткарылган ушундай маселелер бар да. Ошолорду сиз, когда будете работать, вы будете брать во внимание заключение своих же счетной палаты, то, что вы выносили? Албетте, Дастан Далабаевич, ушул бүгүнкү мен ойлойм,
Сиздердин сунуштооңуздар өлкө башчысынын макулдугу, мен албетте ойлойм, ушул жерде ушул кызматта акыркы 5 жылда алган тажрыйбамдын негизи мен сөзсүз ошону колдонушум керек. Албетте ар бир министрликтер боюнча сиз айткандай өзүбүздүн көз караштарыбыз бар. Функционалдык анализ, эффективдүү колдонуу мамлекеттик каражатты. Ушуларды биз сөзсүз эсеп палатасы менен чогуу иш алып барабыз. Акыркы суроом. Мүмкүн сиз билбейсиз, бирок мен жогорку кеңеште дагы ошону сурайм. Маалыматты алсаңыз жакшы болот эле да. 6 декабрда 20 жылда өкмөт bir компания менен Fortescue Future Industries деген макулдашууну түзгөн. Меморандум. Ошол меморандум негизинде бир топ жумуштар аткарабыз деп айтып атышат. Ушул меморандум боюнча сиз маалыматты алсаңыз, себеби ошол жерде бир топ маселелер чыгышы мүмкүн. Мен суроону берем. Сизге рахмат, Дастан Аач. Муну мен сиз менен өзүнчө дагы тактап, бул боюнча иш алып барабыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Баймуратов Халдарбек Шакировичке берилет. Даярдасын депутат Соонбеков. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Улубак Асамидинович, сиз өз кааламыңыз менен чын ниеттен бар айтасызбы бул должностко? Халдарбек Шакирович, сиз мен жана башында айтып кеттим элем. Бул кызматка чын айтканда көрүп турам. Бул кызматка чын айтканда айтып атпаймынбы? Мен деле мурда ойлочумун да, кандай болот, экономикалык абал ушундай. Бирок бул мен ойлойм, Кудайдын буйругу, албетте мен да терең сезип бул жоопкерчиликти. Сиздердин колдооңуздар менен баарыбыз чогуу. Албетте бул жерде жалпы коомчулуктун жардамы болуш керек. Жеке президентибиз, жеке өкмөт башчысы же кээ бир кишилер мамлекетти оңдой албайт. Ошон үчүн колдон келишинче мен ниетим абдан туура. Сиз айткандай баягы өзүмдүн духум менен айтканда мен даярмын, Кудай буйрса. Жакшы. Мен сизди жаш кезиңизден бери билем. Администрация президентке жогорку кеңештен келгенсиз. Мына өзүңүздүн сөзүңүздө айттыңыз. Айыл чарба жагына көңүл бурушубуз керек. Жакында мына талаа иштери башталат деп. Ошол жакка жакшылап көңүл бурсаңыз. Себеби бизде 80% эл айылда, региондо айлыгы жок. Ошо түшүм түшсө түшөт, түшпөсө жок. Ошо жакшы түшүм болсо жакшы жашаса, жок болсо жок боюнан калышат да, кыйын шартта калат, эсли түшүм болбосо. Ошон үчүн ошоко жакшылап көңүл бурсаңыз. Мен колдойм. Кыска эле айтып коеюн, айыл чарба боюнча биз министрликтин статусун абдан күчөтөбүз. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги мындай стат данный менен отуруп калды да. Суу чарба өзүнчө, зем ресурс өзүнчө, фитосанитария, ветеринария өзүнчө, ушулардын бардыгы Кудай буйрса бир министрликтин алдына келип, ушул тармакты дагы бир киши жооп бере турган, Кудай буйрса бизде пландар ушундай. Айыл чарба боюнча мен өзүм да абдан кызыктармын айыл чарбага, өзүм айылда чоңойгонмун. Акыркы 5 жылда деле айыл чарба иштери менен алектенип жүрөм. Кудай буйрса бул боюнча абдан жакшы иштерди алып барабыз. Рахмат. Биз фракция колдоп берди, Республикада журт фракциясы. Сиздин ошол биз деле билген эмеспиз кечөгөнгө чейин. Анан кээ бир жерде сизди жазып атышты, тиги сунушту отказ бериптир депчи. Анан биздин фракцияга алып келгенден кийин фракция башчыбыз колдоп бердик. Эми чечкиндүү кадамдарга барып жакшы иштешиңиз керек. Рахмат, Кудай буйрса. Ийгилик. Рахмат.